азоттук газдар, галогендер, кычкылтек, кукурт, азот, фосфор, бор жана сутек кирет. Жогоруда атап өткөндөй, металл эместерден башка элементтер металлдар болуп саналат. Химиялык касиеттери. Металлдар аз сандагы валенттик электрондорун берип жиберүү жөндөмдүүлүгү, химиялык активдүүлүгү алардын калыбына келтиргич касиети менен мүнөздөлөт. Металлдар канчалык аз сандагы электрондорун берсе, ошончолук активдүү келет. Иондошуу энергиясы төмөн, калыбына келтиргич касиети жогору болот. Металлдардын иондошуу энергиясы деп, сырткы бир электронду тартып алып, металлдын оң ионуна айландырууга кеткен энергия аталат. Металлдардын активдүүлүгү, калыбына келтиргич касиети мезгил боюнча жана группаларда төмөндөгүдөй өзгөрөт. Мезгил боюнча натрий, магний, алюминий катарында активдүүлүк азаят. Группа боюнча металлдардын активдүүлүгү радиустары чоңойгон сайын жогорулайт. Себеби мындай шартта элементтин валенттик электрондору ядро менен начар байланышкан болот да, аларды окистендиргичке берип жиберүү энергетикалык жактан ыңгайлуу келет.